Калбек кызы Бактыгүл. Каракөз шаарындагы номер 2 Чопунбай Төлөбердиев атындагы жалпы билим берүү инновациялык мектебинде өтүп жаткан эстафетаны кабыл алдым. Силер үчүн Кыргыз эл жомогунун китебинен Каркыра жана Түлкү жомогун окуп берем. Каркыра менен Түлкү. Каркыра менен Түлкү дос болушту. Алар бири-бирине жакын конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапандарын чыгаргандан кийин Түлкүгө келип, "Түлкү дос, мен жем таап келейин балапандарыма. Сенин убактың болсо, аларга көз салып турсаң" деп суранат. Каркыра, досум, эч нерседен кам санабай бара бергин. Мен сенин балапандарыңды өз балдарымдай эле карап турам деп ошол замат макул болот. Каркыра кеткенден кийин Түлкү аны бир балапанын жеп, анан тиги келе турган малында жолун тосуп ыйлап отуруп алды. Бир убакта Каркыра келип, "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деп сурады. "Кара көзүм кашайып, бир балапаныңды айгырып куйрукка алдырып жибердим" деп ого бетер үңгүрөп ыйлайт. Каркыра алгаш Түлкүгө ишенет. Балапанын жоголгонуна кейип, бирок Түлкүнү сооротуп, "Буйрукка айла барбы, Түлкү дос? Калган балапандарым аман болсун, эми ыйлаба" деп тигинин ыйын басат. Бир күнү Каркыра адатынча балапандарын Түлкүгө каратып коюп жем издеп келет. Бул жолу да Түлкү бир балапанын жеп, адатынча тосуп ыйлап отурган болот. "Кара көзүм кашайып, дагы көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандарымдын бири жок" деп адатынча үңгүрөп ыйлап келет. Ошондон кийин Каркыра Түлкүдөн шектенип калган балапандарын алып башка жака көчүп кетиптир. Кана балдар, жомок силерге жактыбы? Эмесе мен силерге суроо берейин. Жомок эмне жөнүндө экен балдар? Мен Сагынбекова Хабиба, 2-Б класстын окуучусу. Жомок эмне жөнүндө экен? Каркыра менен Түлкү жөнүндө экен. Суроом балдар. Каркыра кандай канаттуу экен? Мен Канатбекова Жайнап, 2-Б класстын окуучусу. Каркыра кандай канаттуу деген суроого жооп берем. Каркыра ишенчи жош канаттуу экен. Эми 3-чү суроом балдар. Түлкүгө кандай мүнөздөмө бересиңер? Асылканов Баястан, 2-Б класстын окуучусу. Суроо: Түлкүгө кандай мүнөздөмө бересиңер? Жооп: Түлкү алдамчы, мыйтам, ачкөз. Азаматсыңар балдар. Ушул китеп менен бирге эстафетаны кийинки окурманга тапшырам.